Эми армияга барбаган жарандар 300 000 сом төлөшөбү. Жогорку кеңештин депутаттары бул сунушту коомдук талкууга коюшту. Эфирде түйүн берүүсү аны мен Элмирбек Нурбек уулу алып барам. Саламатсыздарбы? Май күздө баштардан мурун жаңы сунушталган мыйзам боюнча таанышып алсак, көңүлүңүздөрдү көгүлтүр экранга бурмакчымын. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Долбоор коомдук талкууга коюлду. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова аскерге барбаган жарандар 500 000 сом төлөшү керек экенин айткан. Biz милдеттүү түрдө альтернативалуу служба кыла турган, кызмат өтө турган болсо, же бир айлык кызмат кыла турган болсо, анда мамлекетке жок дегенде 500 000ге көтөрүш керек. Белгилей кетсек, учурда мамлекеттик кызматта иштөө үчүн сөзсүз түрдө аскердик күбөлүк талап кылынат. Шайлообек Атосов дагы парламентте коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартовго кайрылып, анда альтернативдик кызматтын суммасын тез арада көтөрүү сунушун айткан. Альтернативдик кызматтын баасын көтөрүшүңүздөр керек. 18 000 берип коюп, мамлекеттин негизги милдетти аткарбай жүргөндөр бар. Мыйзам долбоорунун демилгечиси төлөмдү көбөйтүү боюнча төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Үй-бүлөлүк жагдайлары боюнча альтернативдик кызматка чакырылган жарандар үчүн 50 000 сом өлчөмүндө диний ишеними курал пайдаланууга жана куралдуу күчтөрдө кызмат кылууга жол бербеген, катталган диний уюмдун мүчөсү болуп саналган жарандар, ошондой эле коомдук пайдалуу жумуш аткаруу каалоосун билдирген жарандар үчүн 100 000 сом өлчөмүндө, 22 жашка чыккан аскердик жана альтернативдик кызматты өтөбөгөн жана райондук чакыруу комиссияларынын чечими менен чакыруу мөөнөтүн кийинкиге жылдырууга жана андан бошотууга ээ болбогон жарандар. Аларга карата алгачкы текшерүү органдары, тергөөчү, прокурор же болбосо сот тарабынан аскер кызматына чакыруу иш-чараларынан качкандыгы үчүн тиешелүү чечим кабыл алынган учурда 300 000 сом өлчөмүндө каражат төлөө каралууда. Албетте, мамлекеттин тынчтыгы баарыбыз үчүн маанилүү. Жогоруда айтылган мыйзам колдоого алынса, карапайым элдин чөнтөгүнө оорчулук келтиреби же тескерисинче бул мыйзамды колдогондор барбы? Биргеликте сөз кылабыз. Бүгүн биздин студияда конокто запастагы полковник Талайбек Мырзабаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиздин оюңуз боюнча кандай ушул армияга барган жарандарыбыздын саны азыркы учурда кыскарып бара жатабы же балким ушул мыйзамды кабыл алууда сунуштоодо эмне түрткү болду деп ойлойсуз? Эми биздин куралдуу күчтөрдүн саны кыскарган да жок, көбөйгөн да жок. Ошол эле ойдон бул эми Нурлан Сыдыгалиевдин жогорку кеңештин депутатынын сунушу эмне себептен келип чыкканын деле мен азыр так айта албайм. Бирок кылып аткан сунушу боюнча азыркы күндө үй-бүлөлүк шарты боюнча альтернативалык кызматты өтөп аткан жарандар 50 000 сом деп атат. Бирок эми мыйзамда 50 000 сом деп толук жазылган эмес. Ал жерде эсептик көрсөткүч деп коет. Бүгүнкү күндө республикада бир эсептик көрсөткүч 100 сомго барабар. Ошондо 100дү 250 эсептик көрсөткүчкө көбөйтүп коет. Ошол экинде 25 000 сом чыгып калат да. Үй шарты боюнчалар 180 эсептик көрсөткүч деп коет. Ошондо 18 000 сом төлөп калат. Азыркы боюнча, азыркы мыйзамдын долбоорунда 50 000 сом деп каралып атат. Эми ал эсептик көрсөткүч эмес, эми суммалай көрсөтүлүп атат 50 000 деп. Эми мен жеке өзүмдүн оюм, жарандык оюм. Мен азыр аскердик кызматта эмеспиз. Жарандык оюм. Эми эки тараптуу бул. Себеби кээ бир адамдар ушу үй шарты боюнча жалгыз бой эненин баласы калып атса, эми азыр 18деги жаштагы бала деле жумуш табыш кыйын. 18деги эмес, анда чоңураактардын жумуш табылбай атат. Анан жалгыз бой эне деле аябай аз биздин бүгүнкү күндө айлык маянанын орточо эсеп көрсөткүчү деле бир эле күндө ошо 18 000 сом төлөп салганга мүмкүнчүлүк бере албайт. Бөлүп деле төлөп атышат. Эми колунда барларга может жеңилирээк эле болуп калат, көп илинбей калат. Анан кээ бир адамдарга бир тараптуу баары эле делеге тегишүү болбойт, бир тараптуу баары эле толук төлөбөйт. Ал эми коомдук ишке тартуу менен, коомдук ишке тартуу боюнча мыйзамда жанакы азыркы күндөгү 250 эсептик көрсөткүчтү төлөп бүткөндөн кийин 108 саат коомдук ишке тартылыш керек.
Анан эми Дастан Бекешев сунуш кылып атат, ошол эле мыйзамга мен дагы макулмун. Коомдук жумуш дегени бул өзүнчө бир коррупциялык бир элемент да, анын деле кереги жок. Азыр коомдук ишке эч ким тартылбайт, барып эле жергиликтүү муниципалдык башкармалыгына барып эле справка иштеди деген маалым кат же болбосо тактама деп коет, ошол жерге алып келип аскердик комиссариятка тапшырып коюп эле аскердик билет жаздырып алышат. Муну мен да депутат Дастан Бекешевди колдойм. Бул коомдук ишке тартуу деген нерсени алып салыш керек. Негизи эле ошо сунушталган бул мыйзамды эл колдойт деп ойлойсузбу? Көбү колдобойт го деген ойдомун. Мен жеке өзүм пикирим боюнча муну дагы жанакы кандай муну дагы эме жанакы докторлордун тили менен айткандай ар бир оону дарылап турган мен деле дарылап ичүү же болбосо аптекадан алып алчу рецептин даяр рецептин жок, бирок бул көп талкууланыш керек да. Мына жөн эле бүгүн эле кабыл алып эле депутаттар макулдугун берип бул мыйзам өтүп кетпеш керек. Муну коомдук талкууга алып ойлонуп көрүш керек. Бир чети айтып атпаймынбы, жалгыз бой энем деле жанакынча 50 000 же болбосо 500 000 эсептик көрсөткүчтү төлөп салган баары бирин азыркы күндө деле кыйналып келип атышат. Бирөөнүн аркасынан түшүп ошо төлөбөй аткан альтернативалык кызмат өтөп аткан кызматкерлердин аркасынан акча түшүрүп, акчасын төлөгүлө деп аркасынан түшүргөн аскер кызматкерлери бар аскер комиссариатында. Аскерге чакырууда дагы жанакыны азыр президенттин сунушу боюнча светке дагы электр энергиясына дагы мындай калктын катмарына жараша төлөп атпайбы? Может, ошо эркиндей кылып да бир өзүнчө талдоо кылып бир жыйынтыкка келсеби деген ойдомун да. Анан 300 жанакы орусчасы служба мобилизационном резервиде жана 300 000 сомду депутаттын сунушу боюнча жана 1 айлык 30 күндүк жыйынга барып келе тургандар 300 000 сом төлөсүн деп атат. Эми кайра эле бул колунда барлар жана армиядан 12 айлык мыйзам боюнча 12 ай деп жазылып турат. Ошо 12 айлык кызматтан баш тартуу менен акчасын төлөп коюп эле силер сөз кыла тургандар сөз кылат болушуңуз керек. Чоңдордун баласы, тигинин баласы дегендей. Колунда барлардын баласы мүмкүнчүлүк алат дагы, колунда жоктор кайра эле 12 ай. Ал боюнча дагы кененирээк кайрылып келебиз. Азыр болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол биз дагы ошо сурамжылоо кылганбыз. Көңүлүңүздөрдү көгүлтүр экранга бурмакчымын. Жаштар армиянын кызмат кылуу мүмкүнчүлүгүнөн катса, бул бир чети туура эмес, патриотизмге туура келбейт. Экинчиден 300 000 төлөгөнгө кыргыз элинин капчыгы туура келеби? Жок, болбойт. Барып служба кылсын. Мекенди коргосун, жигит болсун, эркек. Кызматтан качпай эле барыш керек го дейм. Служба кылып, мекенди коргоп эле келиш керек. 300 000 кылып көтөрүп тургансаңыз, аны төлөгөндөн бирок барып келген жакшы да. Балдары мисалы эгерде ден соолугу бар болсо службага барса болот. Аны эгерде ден соолугу начар болуп, үй бүлөлүк шарты дагы начар болсо, анда аларга мен оюмча мамлекет жардам бериш керек, бирок анча акчаны төлөй албайт го деп ойлойм. Кызматтын альтернативдик 300 сом. 300 000 сом. Туура эмес. Канча сом болуш керек эле? Ашып кетсе 30 или 50-ге чейин болуш керек. Буга чейин 50 болуп келген да. Ой, апарбай бага албайт да. Мисалы чындап элдер барып калса, ким багат аны армияны? Мисалы. Ошо 300 000 сомду 300 000 төлөй албай элдер барат. Элдер барат, мисалы, армияга бунун үчүн карапайым элдикке барат да. Балдары. Анан кантип багат армияны? 300 000 сомдон алып багышат да. Ону прямой мамлекетке иштесе жакшы. Азыр билип атпайбыз да. Сиз каршысыз демек, Мен каршымын. 300 000 жок да. 300 000 мисалы эч кимде жок. Каршысыз, Каршымын. Конечно, каршыбыз да. Карапайым эл монтип эпте оокат кылып жүрсө каяктан? Альтернативдин кереги да жок. Муну биз саясат сузбаган. Альтернативдин кереги жок. Оюм эме каршымын. 300 000 карапайым элде акча жоктор. Барасын солдатка алып калганга 300 000 берем деп үй торпогунун баарын сатмак болот. Туура кылат, андан да көтөрүп чыгыш керек. Мисалы службага мен 2006-жыл нормально. Службага барыш керек. Өзүңүз көргөндөй эле бул балким жарымы макул болуп атат, жарымы каршы деген. Эми урматтуу алып баруучу, урматтуу көрөрмандар, биздин армия мүмкүнчүлүк бере албайт. Бардык жалпы Кыргызстандын аскерге чакырылуучулардын саны көбүрөөк.
бирок биздин армиянын саны ага туруштук бере албайт да, баарын чакырып баары өтө албайт. Себеби эми чоң Россия, Америка, Кытай мамлекетинде чоң биздин саны, армиянын саны ченелүү. Баардык аскерге чакыруучулар аскердик кызмат өтө албайт. Мен кызмат кылып жүргөндө генерал Исаков бир жакшы сунуш кылды эле. Бул эми менин жеке оюм, жарандык жеке оюм. Мен ошол кишинин оюн бүгүнкү күнгө чейин колдоп келем. Илгери Советтер Союзунун убагында аскер комиссариаттарында отделение всеобщего обучения болчу эле да. Ошондо жалпы болгон элдин катмарын аскердик согушка эми азыркы эмеге аскердик жоксо согуш кыргызча айтканда эми ток өтө турган жерин айтканда согушка даярдоо ыкмаларын үйрөтчү да. Менин оюмча генерал Исаков болсо мен аныкы деле сунуш өткөн жок. Бир жума болобу эми аны караш керек. Өкмөттүн ошо ишке жооптуу адамдар карап чыгыш керек. Жалпы жарандар эми ден соолугу кызмат кылганга мүмкүнчүлүк берген жарандар 5 күн болобу, 10 күн болобу, ошол эле кайра азыркы күндөгүдөй 30 күндүк болобу кызматтан жалпы өтүп чыгыш керек. Кыргыз жарандары мен аскерге чакырылчумун, жашым жетти, 18ге толдум дегендер 25 жашка чейинкилердин баары толук ошол эки жана 30 күндүк акча төлөбөй эле 30 күндүк ошо немеден жыйындан өтүп чыгыш керек. Ошондо биздин жана конституциялык милдетибиз ар бир жаран аткарган болот. Эми сапатын карап көрүш керек. Себеби эми баарыбыз эле көрүп турабыз, биздин баардык эле кошуна мамлекеттер, тынчтыкты сүйбөгөн мамлекеттер бүгүнкү күнгө чейин эми көбүрөөк маселелер чечилек болуп атат. Жакындагы эле болгон Баткен окуясы көрсөтүп атат. Ошон үчүн болгон эркек жарандар Израиль мамлекетинде кыздар деле кызмат кылып атат. Жалпы эле баардык эле эч нерсе болуп кеткен жок. Ошон үчүн жанакындай бөлүп жарбай, элди дагы бирөө төлөй алат, бирөө төлөй албайт. Жанакы айтып атпайбызбы? Бул жана туруп айтып атат, 300 миң бирөөгө кыйын болот. Ошон үчүн кайра эле жанакындай бул закон мыйзам кайра сөз таштап да, колунда барлардын балдары 300 миң сом төлөп коюп кызмат кылат, колунда жоктогулар кызмат кыла албай калат. Кайра эле баягы калктын кичине мындай ылдыйкы катмары кызмат кылат дагы, 12 айга кызмат кылат, а чөнтөгү калдындар, колунда барлар балдарын алып калып жана 30 күндүк жыйын өткөзүп алат да, аскер билетин жеңил жол менен алат деген сөз чыгат. Негизи ошо альтернативдик кызматка көз карашыңыз кандай? Бир айдын ичинде эле ошол кызматты өтөп, анан аскерге даяр болушабы алар? Жок, бул жанакы служба айтып атпайбызбы, мобилизациялык резервдеги кызмат депчи. Буга 30 күндө балычыга барып жыйын өтүшөт, кадимкидей ок атышат. Эми ошол жетиштүү деп ойлойм. Эркек жигитке, аскерге чакырылуучуга 30 күндүк жетиштүү. А берки жанакы альтернативалык кызмат деген ал үйүндө эле эч жака эме кылбайт. Эч жака барып кызмат кылбайт. Үйүндө жүрүп эле акча төлөп атат. Айтып атышпайбы жана көрөрмандар айтып атышат, альтернативалык кызмат вообще эле жок болуш керек деп. Ошон үчүн мен айтып атпайм, бир эми менин сунушум ал жалпы катмардын сунушу эмес, менин өзүм жеке оюм. Илгери депутат болуп жүргөндө, коргоо министри болуп электе эле ошол генерал Исаковдун мурдакы коргоо министринин ошо эркин бир сунуштары болчу. Жалпы аскерге чакыруучулар жана мен айткан эми аны талдоочулар өздөрүнчө эсептеп чыгарып, ошо эркиге жумушка жооптуу адамдар. Жалпы бар аскерге чакыруучулар жалпы аскердик кызматтан өтүп чыгыш керек. Жана 30 күндүк болобу, кандай болуп калат? Ошону жана конституциялык милдетин аткарган болот. Ата мекенди коргоо боюнча конституциялык милдетин аткарган болот ар бир жаран. Негизи эле ушул убакытка чейин ошо чиновниктин балдары армияга барган учурлар болду беле? Болгон чиновниктердин балдары барып атат. Эми ал массалык эме түрдө эмес, бардын. Эми жалпы сандын жалпы аскерге чакыруучулардын санын алсак, кененделе сан болуп калат да. Айтып атпайбызбы, жана биздин азыркы куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы президентибиз Садыр Жапаровдун маркум уулу улуттук гвардияда кызмат кылган билебиз. Акылбек азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун уулубу, инисинин баласыбы ушул кызмат кылган. Мен билем, кээ бир депутаттардын балдары кызмат кылышкан. Эми ал аябай мындай массалык эмес да, көп деп айтып албайм. Эми аны менен дале чоңдордун балдары кызмат кылып тур деп аны да өзгөчө белгилебешибиз керек. Чоң кичине дебейм, жана мен айтып аткан эгерде ошол эки сунуш деле эмес, бул менин жеке оюм. Ошо жеке ойду туура көрүшсө, ошо баары эле кызмат кылып келсе, анда жанакындай сөз ташталбайт эле да. Чоңдуку кичинекейдики калктын төмөнкү катмарынын балдары эле кызмат кылат деген сөз баардыгы
жалпы ошол кызмат кылып беришмек. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында эле кээ бир саясатчылардын балдары армияга барган учурлар көп эле кездешет экен. Бирок кээ бир колунда бар жарандар үчүн аскердик билетти алуу оңой болушу мүмкүн. Маалым болгондой, ушул убакытка чейин белгилүү адамдардын балдары армияга кызмат өтөшкөн. Алар кимдер? Назарыңыздарды экранга урмакчымын. Аскердик милдетин өтөгөн чоңдордун балдары да бар, бирок алар аз санда. Президент Садыр Жапаровдун маркум уулу Дастан жогорку окуу жайда окуусун токтотуп, улуттук гвардияда кызмат өтөгөн. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз өз эрки менен Оштогу бөлүктөрдүн биринде кызмат аткарган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Туркиядан окуп келери менен армияга барган. Булардын катарында депутат Искендер Матраимовдун дагы баласы бар. Маалыматтык коргоо министринин биринчи орун басары Алмазбек Карасартов жогорку кеңеште тастыктады. Депутат Матраимов Искендер Исмаиловдун баласы кызмат кылган. Ал эми экс-президент Атамбаевдин баласы кызмат кылган. Андан кийин генерал Ташиевдин балдары кызмат кылышкан. Рахмат. Мыйзамды сунуштап жаткан жогорку кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми чынында бул мыйзам өтсө, карапайым элге кандай таасир этет? Ал дагы суроо бойдон калууда. Бүгүн бизде конокто запастагы полковник Талайбек Мырзабаев болду. Келип үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрүүчүлөр менен убактылуу коштошом. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.